Таласта кайнысынын санын тиштеп жиберген адам кандай жаза алды? Талас райондук соту кайнысы менен чатакташкан адамга карата 22 февраль күнү өкүм чыгарды. Айыпталуучу Арыбай Талас районунда туулган, жубайы менен ажырашкан жана 3 баласы бар. Ага укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин ден соолукка атайын жеңил зыян келтирүү менен айып тагылган. Сот отурумунда Арыбай ал күнү пиво ичип кайнысы Рудабектин үйүнө барганын айтты. Ага балдарым менен сүйлөштүрүп кой деп барып ортодо пикир келишпестик болуп кеткен. Кайнысы Рудабек менен алыша кетип, анын оң бутунун санынан алган. Ал соттон жеңилдик берүүнү суранды. Сот отурумунда жабырлануучу Рудабек ал күнү Арыбай мас болуп келип, пикир келишпестик жаралып, анын бутуна кирип, оң бутунун санынан тиштеп алганын, уят сөздөр менен сөккөнүн, бирок аны кечиргенин айтып берди. Сот иштин материалдарын карап чыгып, Арыбайды укук бузуулар жөнүндө кодексинин ден соолукка атайын жеңил зыян келтирүү менен күнөөлүү деп таап, 25 саатка коомдук иштерге чегерди.